Садыр Жапаров чек ара маселесин чечүүгө бардык күч аракетимди жумшайм. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Баткен облусундагы иш сапарында чек ара боюнча дагы токтолуп, бул маселени чечүү Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине жүктөлөрүн билдирди. Бул тууралуу президенттин расмий сайты жазып чыкты. Анын айтымында мамлекеттик чек ара кызматын УКМКга өткөрүү боюнча маселе каралып жатат. Чек ара маселелери чечилиши керек. Аталган маселе боюнча бардык маалыматтарды алдым. Аны чечүүгө бардык күч аракетимди жумшайм. Учурдан пайдаланып губернаторго тапшырма. Чек ара аймактарын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программада белгиленген социалдык объекттер сөзсүз бүткөрүлсүн деп баса бергиледи. Ошондой эле чек арага чектеш жайгашкан Баткен облусун өнүктүрүү боюнча максаттары тууралуу айтып берди. Баткендин күрүчү, өрүгү дүйнөлүк брендке айланышы керек. Ал үчүн айыл чарбасында кластердик системаны киргизип, кайра иштетүүчү ишканаларды ачууга жардам беребиз. Баткен облусу гүлдөгөн аймакка айланышы керек. Айгүл гүлү менен өрүкзарды көрүү үчүн Төгөрөктүн 4 бурчунан адамдар келиши керек. Бул үчүн инфраструктураны жакшыртып, туристтерди тейлөөнүн сапатын жогорулатабыз, деди Садыр Жапаров. Булак ЖТТV KG. Экс-премьер-министр Жантөре Сатыбалдиев реанимацияда жатат. Бул тууралуу Улуттук кардиология жана терапия борборунун директору Акбай Сарыбаев жергиликтүү маалымат булактарына билдирген. Бүгүн 2-ноябрда мурунку премьер-министр Жантөре Сатыбалдиевдин жүрөк кан тамырларын текшерүүдөн өткөрүштү. Маалыматка ылайык, Жантөре Сатыбалдиевди коронардык ангиографиядан өткөрүшкөн, бирок ага стенд орнотулган эмес. Ошондой эле 1 сутка жандандыруу бөлүмүндө жатат. Андан соң абалына карата палатага которулат. 2013-14 жылдары Сатыбалдиевге операция болуп, стендке туташтырылган. Дагы бир жолу туташтырсак көтөрө албай калабы деп корктук. Бирок натыйжада хирургиялык операциясыз дарылоону туура көрдүк. Стенасы өөрчүп кеткен, бирок өтө кооптуу эмес. Ошондой эле Сатыбалдиевге дары-дармек колдонууга болот деп жыйынтыктады ал. Булак ЖТТV KG. Жапаров Улукбек Кочкоровду эмнеге кызматтан алганын айтты. Бүгүн 2-ноябрда Баткенде болгон эл менен жолугушуу учурунда Садыр Жапаров мурдагы эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоровдун кызматтан алынуусу тууралуу сөз кылды. Тургундардын бири Улукбек Кочкоров өзүн министр катары жакшы көрсөткөнү менен эмне үчүн жумушсуз калды деп сурады. Улукбек Кочкоров өзүнүн билими жана багыты боюнча УКМКда иштеши керек эле. Биздин планда аны УКМКга алып кетип, ордуна аял кишини дайындайлы дегенбиз. Бирок ал калды. Бүгүнкү күндө Улукбек Кочкоров иштеп жатат. Биз анын жумушсуз калышын каалабайбыз. Мындай кадрлар бизге керек, деди Садыр Жапаров. Булак Говоритова.